Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Зордук зомбулук жөнүндө, педофилдер жөнүндө мына бир айга жетип жетпей жаңы мыйзамга кол коюлду. Биз сиздер менен чогуу өтө жакшы мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Ал жерде ал мыкаачы адамдарга, биздин салтыбызда болбогон ыплас нерселерге барган адамдарга өтө чоң жазалар каралган. Аларга эч кандай амнистия болбойт. Аларда эч качан досрочное освобождение болбойт. Алар эч кандай бир справкалар менен жоопкерчиликтен кача албайт жана өмүр бою жазага тартылсын деген ушундай мыйзамды кабыл алдык эле. Талант Турдунович, ушуну эртеңки жакынкы араларда мыйзамдын аткарылышы боюнча күн тартибине киргизсек, ошондо Эдил Байсалов, бардык өкмөттүн мүчөлөрү келип бизге ошол мыйзам кантип аткарылып атат, кандай да кемчиликтер бар, кантип да күчөтсөк болот. Өмүр жанагындай атып койсо дагы ага боло берет эле, бирок эми конституция жол бербейт экен. Максималдуу түрдө биз аракет кылдык ошону күчкөндүргөнгө. Ошону бир угуп койсок, жакынкы араларда мына комитет карап туруп, тез арада палатага киргизип, күн тартибине киргизип коюңузду суранам. Мына биринчи бизде маселе календарный план экен. Мен бир чыкканга байланыштуу ушу календарный планга биринчи маселелерден болуп коюп бериңизди суранам. Рахмат.